Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силерге кайрадан Кыргыз элинин баатырлык эпосу Манас жөнүндө көрсөтүүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда Сагынбай Орозбаковдун варианттын негизинде 5 томдуу роман жазганымды айткан элем. Мыналар силердин көз алдыңыздарда турат. 5 томдуу роман жолу бойдон. Мен бул китепти Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясы тарабынан экспертизадан текшерүүдөн өткөзүп, алар кыргыз адабияты программасына Манас эпосунун окууда кошумча адабият катары сунушталган. Мындан тышкары мен 8-11 класстын балдары үчүн окуучулар үчүн мындай кылып туруп жумуш дептерди түзгөн. Бул дагы Билим берүү академиясы тарабынан мектептер үчүн сунушталды. Андан кийин эпосту мындан арга жайылтуу максатында мен өзүмдүн чыгармамды орус тилине котордум. Которгондон кийин 2 вариантты кыргызча орусча жаздым. Атайын интернет сайт ачып, epos.manaf.com деген сайтты ачып, ошол жерге 2 варианттан койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептин электрондук варианттарын сатып алса болот. Азыр болсо мен силерге өзүмдүн китебимди окууну улантамын. 13-чү бап. Манастын чүйдөгү Акун бешимди жеңгендер. Акун шаанын бул кезде кан болгонуна 45 жыл болуп, эли Орол тоонун ичинде 30 суунун тушунда жашап турчу. Узун бойлуу, тең даалуу, чапчаак, сары жүздүү Акун бешим кыргыздардын Орго канга кол салганын угуп, ага миңдеген аскерлерин жардамга жиберген эле. Турмуш анын жаңылышкандыгын көрсөтүп, кыргыздар калмактардын аскерлерин жеңип алышты. Бул тууралуу Акун бешимге Манастын колунан арандан зорго качып тургандар айтып барышты. Алардын кээ бири аттоонунан куржалап калса, экинчилери кулагынан, үчүнчүлөрү көзүнөн, төртүнчүлөрү колунан, бутунан айрылып келишкендигин көрүп, жүрөгү болк эткен Акун бешим көз жашын көлдөй төктү. Биз жайы жакшы, суусу тунук жерлерди жердеп, жыргап жашап жаткан элек. Эми болсо алаштар курчап алып, шорубузду кайнатып жатат. Бири кем дүнүйө, алардан кантип кутулам, айласын кантип табам? Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло деген ушул турбайбы деп, кан коркконунан жер жагырта өңгүрөдү. Аябай ыйлап, бугун чыгар болгондон кийин ал ичин жыйып, душмандарын тууралып качып келген калмактардан сурашта баштады. Кыргыздар кыйын бекен? Сурады Акун бешим сары кыярдан. Алар кандай салгылашат экен? Эрөөлгө чыгып, аранда журган калган калмак бул суроону укканда боздо ыйлап жиберди. Каным ушул кезге чейин эрегишип, урушуп, кыргыздардай айтканынан кайтпаган, ажалдан башын тартпаган эл көрө элек экенбиз. Мен кыйынсынып, алардын баатырына каршы эрөөлгө чыгып, жеңишке жете албай, жанымды куткарып, жаныңа качып келдим. Эгерде кыргыздар бул жерге келсе, сакал менен мурутубузду терип, сазайыбызды колубузга береби деп ойлоймун, деп өз жашымды кучактап төгүп, сары кыяр калдай канını далай сөздөрдү айтты. Муну уккан соң кандын акылы кетип шалдайып, өзүнө келе албай, үн сөзсүз отуруп калды далдайып. Шорун кайнаган турбайбы? Орго канга жардамга аскерлеримди жиберип, чоң жаңылышты кетирипмин. Эгерде жөн турганында, балким
Манас мынчалык көчөшпөстөн жериме келбейт беле деп Акынбешим коркконунан калтырап, кылган аракеттерин аябай өкүнүп, өз жашын көлдөттү. Ошондокту озондо ыйнаган кан жанындагы нөкөрлөрү жалдырап тиктеп турганын көрүп, аябай болуп кетти. Мага эмне болгон? Пушайман болду Акынбешим. Кан болгондон кийин элим үчүн толук бойдон жоопкерчиликтүүмүн. Ошондуктан мындай шалдырабастан тетиришинче баарына кайрат айтып, демин көтөрүшүм керек. Бөөдө болгон учурда Кыргызстанга жолукпай жатып жеңилген болобуз. Кайраттанган кан көз жашын тыйып, тегерегиндегилерге сүрдүп карадым. Эмнеге силер коркуп алгансыңар? Сурады Акынбешим. Топудай болгон кыргыздардан эмнеге чөчүп жатасыңар? Биз аларга караганда алда канча көп элбиз. Алаштардын кыйындыгын тулпар менен баштап, турушканда көрөрбүз. Түп көтөрүп сан тартып, урушканда көрөрбүз. Каза жетсе, күн өтсө, кайда да болсо өлөрбүз. Ким мени Манастан жеңилет десе, ал булжыраптыр. Бир эмес 1000 Манастын быкы-чыкысын чыгарабыз. Кыргыздар менен урушпастан төкпөй туруп каныбызды, кыйбай туруп жаныбызды, 4 атам өткөн аман сууну эч качан таштап кетпейбиз. Кайда кетти жанагы топ аралап билгендер, тон жакшысын кийгендер, бичараны жегендер, мен жакшымын дегендер. Мага караган нечен албан адамдарым турат. 5 күндүк жолдо Канардын кара тоосунда торонго калмак эле. Аны бийлеген Улаңгы деген беги бар. Курuyдун кара көлүндө Кубандар калмак эли менен Жамыра деген жайсаң жашайт. Анын батыш жагындагы Кашангер аттуу калааны Сырдын суусун, Чыйылчыктын тоосун, Куюктун кара коосун жерлеген отолуу калмак элимди Дабашы деген калдай бийлейт. Туура айтасыз, каным, Коштоду кандын сөзүн сарык кыят. Биздин элибизге сан жетпейт. Сиз эскерген Дабашы калдайдын бери жагында Улуй Ата, Меркиде калың калмак эли жашайт. Аны Мерки амбал, талаш жерибиздеги калмактарды Тулуш Жаңжун башкарат. Ооба, эбегей сени менен Кыргызга алдыра койсом, мени Кудай урбайбы деп Акынбешим топ башчысын чакырып, тоосу менен оюна жардам сурап калмактан 90 чаптырды. Ошондон кийин Кан Калдай аттуу жайсаңды жана Шамың Шааны ордосуна чакыртты. Узун бойлуу, кара тоору, кең даалуу жайсаң менен орто бойлуу чапчак Акчымал Шаа Канын жанына тез эле жетип келишти. Сен азыр Нангул шаарына жөнөгүн, буйрук берди Акынбешим ээктери салаңдаган Калданга. Анын каны Кейменге менден салам айтып, айбаты толук балбандан, акылга толук жардалдан 6000 аскер алдым. Кийин Бешекел деген Жаңжунга барып, белүү каттуу балбандан 5000, ойрок Жаңсаңдан 1000 аскер алып, 12000 кол менен ала белге баргыла. Ошол жерди жердеген суңдун бирөөнү өзүңөр кошуп алып, жарагың болуп колуңда, жалгыз аттын жолунда күнү түнү уктабай күзөт кылгын баарыңар. Эгерде буруттардын колу каптап келсе, кабарды ылдам салыңар. Калдан жайсаң тиешелүү буйрук жазылган каты менен чыгып кеткенден кийин Акынбешим Шамың Шаага кайрылды. Шамың Шаа деген балбансың, салышкандын баарысын далдал кылып алгансың. Чаптышканда душманга акыр заман салгансың. Сен ордодон 16000 кол алып, бүгүн аттанып, Көтмалдыга барасың. Кызыл сууда бооң жайсаңды жолдош кылып, Капчыгай чыккан коосунан, Ополдун кызыл тоосунан Кароолду каттуу караган.
жазым болып оқыстан өткөріп ийіп бұрып абандағы ойраттың валына қалбағын жарайт ханым деп Шамыңша ордан аскерін алып Қызыл суда оңдайсан екі әскер өзіне қошып алды. Ал Омполға жетіп барғандан кейін ұзын бойлы, кең дауылы, қара торы боң деген аяғын жанына алып, Қызыл Омпол төбесіне қарауылға шығып, асты жағын дүлгіменен қарай ұштады. Ұшыл ұшырда Төре Манас талды суының ойынан, Керкөл ата бойынан, Ақасаба ту, айғайлаған чу менен, добыл соғып күңгіріп, туы көшкендей дүңгіріп, екі жинін қолын баштап, Таштуу күнгөй жолменен Көтмалдыға жетіп келді. Айландағы шектеу қараған Манас аскерлеріне тоқтауға бұйрық берді. Менімше бұл жер өте қауіпті. 5-3 уақыттан бері өтіп келе жатқан Қапшығайдан шыққан ордың 12 жылдың ортасы 9 жолдың тоғымы екен. Ар тараптан адыр-адыр қол, арқаған биік тосы бар. Бұқтырма қойып, меңдеген дұшманды бірнеше күн қамағанға оңтойлы болған жерде қантөлі қалмақтардың қарулысы болмай қойсын. Мұны білу үшін Чалғынға барып келейін деп шешкен Манас 6 жөктерді алып, аттанып жолға шықты. Қырғыздар жолын отқан орда тоқтап қалғанына Шамыңша аябай өкінді. Қап, башын шайқады алып. Манас қолыменен Қапшығайдың қуыс жеріне келіп барғанда қандай соның болады? Біз алардың жолын болып, үстін таш құлатып, далайын түбіне жететілік. Манас өзін тәжірибалы жауынгер қатар көрсетіп, мұндайын қолыққа барған жоқ. Ошондуктан қачудан башқа арға қалбады. Қапа болған Шамыңша чегінуге бұйрық бергенде 18.000 балбаны ой бойды салып, қырғыздардың қарына тұра албай қачып кетішті. Алардың қандай даражада қорқып, шашып, ұшып қашқанына 6 жолдашымен ойға шығып барған Арыстан Манас күбө болды. Жердегі іздер қараған батыр бұл жерде анча-мұнча қол жатып, арбынырақ арту жолғы, азырағы Қапшығайға қачқанын түсініп, қолына қайтты. Бұл жерде бізге чейін дұшмандар болып тұр, деді ал. Алардың азырақ бөлігі Қапшығайға қачыпты. Аларға қаптап келіп барсақ, оңайлы жеңішке жетішеміз. Ошондағы орта бойлы, қара шашты, чапчақ, Оростың ұлы Чағатай қарсы шықты. Мен бұға мақұл емесмін, деді ал. Тегірегіз қарағылаш, шерті қойлы тоғысы жаман чепте олып, тозықтай қиын жер екен. Қалмақтарға қатылып, қырғын болғанша қайта кеткеніміз ет болады. Чағатайдың айтқандыққа Манастың көзінен от шығып, ақырая бір қарағанда ағасы ұшы бойын жел қарап, үндей албай қалды. Екенісі сөз талашып, жатақташып кетпесін деп, ақылман бақай сөзге аралашты. Аңдаңар, балдар, деді ал. Биыл жашым 34-ке шығып, башым оң солды көрді. Чағатайдың сөздерінде шындық бар. Тұрған жеріміз аябай қауіпті екен. Манас айтқандай, Қапшығайға жапыр қаптап кетсек, қалмақтар жолымызды тосып, таш құлатып, тосоты қойышса, андалы болсам не болады? Алар тоғының үстінен таш құлатып, оқатып, бізді тапқалап, қырып салбайды. Айтқаныңызды қаресі жоқ, мойнына алдыққа тас Манас. Сіздің ұсынышыңыз қандай, аба? Жылғаға 1000 кіші өрлеп шықсын, деді бақай. 5-6 мың қол бар, тоғының башын алып, тосоты жолықса, ташты құлатып, жолымыз тазалашсын. Аны қорғауын қалмақтардың қолуысы тарсылдасып атышып, талқалашып қалсын. Авастың ақылына мақұл болған Манас 150 мың қолменен батыштағы артуы белге жөнеді. Шығыш тараптағы көзі шыққан биік зоғы 40 мың аскерді қыраған бақай баштады.
Анын колу кыркырга батпай кыжылдап, тоонун башына араңдан зорго чыгып карашса, тегеректин баары чылгый мөңгү таш экен. Тоонун эңкүсүн эчки, тектерин теке, курбусун кулжам экен деп, кайыптын баары мында жайылып жүрүптүр. Бийик тоого кыйналып чыгып, уршак ачкан аскерлерге Кудай берди. Эсепсиз кайбергенде арага алып, артынан кууп чарчатып, тоо менен көрүнө келип атышып, көп кызыкка батышты. Ок тийген кийик, текелер шалактап, ойго түшүп калганда союшуп, ишкебек кылып каттап, жеп алышып, кызыкты аябай салышты. Ошондон кийин кыргыздардын колу кайбергендерди аткан тоонун баарысы көрп кол атка калыптыр. Манас менен Бакай баштаган аскерлерден 2 күн эч кандай кабар болбогондугуна тынчсызданган кырктын башы Кыргыл менен Ошбор кеңеш курушту. Баатырларыбызга эмне болду? Кабагын чишти сурады Ошбор. Бакай 40 миң аскер менен кырга чыгып кетип, кылайып кабар бербеди. Манастан да дайын жок. Булар соо эмес, жигиттер. Ушуну билип биз кантип тынч атабыз? Капчыгайга салалы, алардын кабарын таап алалы. Макул деп кыргыздар абыр-шабыр ат токуп, карга найза салышып, Капчыгайга бет алып, каптап жүрүп калышты. Аккан кашка сууну өткөн аскерлер күн батыш жагындагы Кызылжардан өтүп, Капчыгайдын оозуна жетип барышты. Ушул кезде аларды Шамың шаанын тапшырмасы боюнча боң аяр 90 балбонун тосуп алды. Ал ар кандай сыйкыр менен кыргыздардын жолун тосконго аракет кылды. Бирок боргондун аяры ырдык менен Байкүш аяр калмактын сыйкырын жандырып, өзүн өлтүрүп, колду Капчыгайдын оозунан исен аман алып чыгышты. Бул учурда Манас 150 миң колду баштап, асты-үстү болгон тоо тилке коо менен күндүн мурду чалганда билге чыгып, калмактарга аябай таң калды. Себеби колдун алдында кар кеткенден карга курт итерден кузгун жок дегендей, алардын чалгылаша турган аскери көрүнбөйт. Акынбешиңа түгүл жолго тусуту да койдуруппаптыр. Калмактардын душманды тоотпогон мындай кенебестигине бир чети кубанган, бир чети ызаланган Манас колун көк кайкыга токтотту. Мен азыр оң жагымдагы бийик кырга чыгайын, деди ал. 150 миң колдун 100 миңи белде калып, мага көзүңөрдү салгыла. Жол ачык болсо, мен байрак булгап бакырам. Бакабастан ат коюп, душманга жем болуп, аракетке калбагыла. Бул коктун оозунда булагасын шаар бар экенин мен көрбөсөм да каммын. Ошондон кийин Манас 50 миң аскерди баштап, абыр-шабыр бастырып, оң жагына кыр жакка чоң кыйынчылык менен чыкты. Баатыр асты жагын караса, алдында Казганакай талаада Акынбешиңдин калаасын, андан ары Көк Адырдын салаасын, Абандын сары талаасы көрүнүп, ортосунда чоң жолдо Кыргызстан менен салгылашкан Тагылык Баатыр баштаган калмактын 100 миң аскери келе жатыптыр. Абалдын баарын түшүнгөн Манас кырга чыгып, байрагын төмөн жапырды. Кайкыда 100 миң кол астына мылтык салышып, кылыч туусу кылкылдап, кыядан чыкты былкылдап. Душмандар бири-бирин көргөндөн кийин жебенин оогу кыркырап, мылтыктын оогу зыркырап, Манастын аскери беттешти калың жоо менен, тескендик тоо менен. Кыргыз калмак милтерин баарын чоктошуп, мылтыктын баарын октошуп, башынан түтүн ачылбай, куралдын үнү басылбай, кызыл кыргынды башташты. Колдун биринчи катарларында салгылашкан Манастын ач кыйкырыгы жаңырып, ак келтесинин үнү чаңырып, душмандардын мүшүн алды. Анын айгайын уккан калмактар акылынан жаңылып, коркконунан ат соорусун салышып, кача түшүп калышып,
кашакка чыгып барышты. Аларга узун бойлуу, кең далылуу, кара чачтуу, чапчак, тагылык кайрат айтып, кайра согушка салды. Эсине келген калмактар жабуу, 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 мөндүү деп кыргыздарга чабуул коюшуп, салгылашып, ого өтүп курчуду. Муну көргөн Манастын тагылыкка кыжыр келди. Өлөрмөн гана куу калмак. Сазайымды бербесем, мен болбой калайын. Соот кыягымды кийип, сага аш бөрүдей тиейин деп, баатыр жаракты белге чалыгып, жаратканга жалынып, маңдайында багы, кулагында шамы бар, жаадай болгон чоң кулатка камчыны каттуу салды. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Мен силер менен коштошом. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңар.